Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde mınday deydi. El-mer'atu iza sallat khamsaha ve samat şahraha ve hassanat farjaha ve ata'at zawjaha dakhalatil cennete min ayyi babin şa'at. Ayal kişi 5 vakit namazını okugan bolsa, orozosun karmagan bolsa, jana özün jaman işlerden saktagan bolsa, kүйөөсүнө баш ийген болсо, бештин каалаган эшигинен кирет дейт. Биз эркектер намазда чоң соолукка ээ болуу үчүн мечитке барып намаз окушубуз керек. Ошондо биз чоң соолукка ээ болобуз. Ал эми үйдө окуган болсок, биз бул мунафык деген наамга ээ болуп, жана ошондой эле өзүбүз каалаган чоң соолукка ээ болбойбуз. Ал эми биздин эже карындаштар, эгерде сиз үйдө эле намаз окуп, отурган жериңизде туруп эле жай намаз салып, таратыңызды алып намаз окуган болсоңуз, биз ошол эрте менен күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай, мечитке барып окуган намаз соолубузду сиз үйдө гана ысык отуруп, жылуу отуруп, окуп коюп, ошондой чоң соолуктарга ээ болосуз. Бул биздин динибизде Аллах Таалам аял затына берген чоң жеңилдик. Андыктан ушундай жеңилдикти пайдаланбай, жаштыгыңызды, күчүңүздү, кубатыңызды текке кетирбестен пайдаланып, чоң-чоң соолуктарга ээ болуңуз. Акыретте чоң өзүңүздүн бейишиңиздеги даражаңызды дагы да жогорулатып көтөрүңүз. Ал эми орозо кармасаңыз, ошондой эле жаман иштерден алыс болгон болсоңуз, ал эми күйөөңүзгө баш ийген болсоңуз, күйөөңүзгө баш ийип аны сыйлап урматтаган болсоңуз, Аллах Таалам албетте сизди бейиштин каалаган эшигинен киргизет. Андыктан жашооңузда эң бактылуу жашоо үчүн, Аллах Таалам сүйгөн пенде болуу үчүн, жана акыретте бейиштин ханышасы болуу үчүн ушул өкүмдөргө баш ийип, Аллах Тааланын сүйкүмдүү пендеси болуңуз. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin.